Оор мээнетке жараша айлык акы. Тактап айтканда өлкө башчы Садыр Жапаров дарыгерлердин айлык майнасын 50%га чейин жогорулатуу туурасында жарлыкка кол койгон. Анын негизинде июль айында шашылыш жардам көрсөтүү жаатындагы дарыгерлердин эмгек акысы көтөрүлгөн. Ош шаарындагы шашылыш жардам көрсөтүү бөлүмүнүн дарыгери Кайрулла Кахаров 2 айдан бери жогорулатылган айлык акы алып жатканына кубанууда. Бул кесипти 20 жылдан бери аркалап келе жаткан каарманыбыз башында 500 сомго жетпеген айлык менен иштеп, азыр эмгек акысы 40 000 сомдон ашты. 20 жылдан бери алган айлыктарыбызды чыдадык, аз алдык, көп алдык, баарына шүгүр келтиребиз. Мына азыр өкмөт тарабынан медицинага жакшы көңүл бурулуп калды. Көңүл бурулуп калып, мына 2 айдан бери скорый помощтун, тез жардам борборунун врачтарына 20 000ден компенсация төлөп калды айлыктан сырткары. Мына эми жакында мына сентябрь айында айлыктарыбызды 50%ке кошкону жатат. Буга чейин айлык акынын аздыгынан улам шаардагы тез жардам бөлүмүнө кадрлар жетишсиз болуп келген. Мунун айынан кызматкерлер ашыкча жүктөө менен иштеп келүүгө аргасыз болушкан. Эми эмгек акынын суммасы көтөрүлгөндөн соң бул маселе чечилгени турат. Башкача айтканда, жумуш сурап кайрылгандардын саны өстү. Скорыйда иштеген дарыгерлерге 20 000 сомдон жөлөк бул компенсация төлөө демилгеси көтөрүлүп, бизде июль айы, август айынан төлөп бердик 20 000 сомдон компенсация. Ага чейин 18 000ден зарплата алганбыз, азыр ошо 38-40 000 зарплата алып калышты айлык маяны. Анан министрибиз Алкадыр Сабирович Бешенеев сентябрь айынан баштап дарыгерлердин айлык маянасы 50%га, фельдшерлердики 20%га, айдоочулардыкы 10%га көтөрүлөт деп кол коюп приказ чыгарган. Ошондо азыр 50%га айлык маянасы көтөрүп калса, общий биздин скорыйда иштеген дарыгерлердин айлык маянасы 50 000ге жакындап калат. Бүгүнкү күндө өлкөнүн калган аймактарында эмгектенген медицина кызматкерлеринин маянасы 50 000ден 70 000 сомго чейин жетүүдө. Ал эми Бишкек жана Ош шаарларындагы ак халатчандардын эмгек акысы ушул сентябрь айында жогорулатыла тургандыгы айтылды. 1-сентябрга чейин биздин оорукана боюнча, маселен, дарыгерлердин бир ставкага, бир коюмга алган айлык маянасы 11 200дүн айланасы болсо, бул жаңы кирген дарыгерлердин айлык маянасы да. Ал эми жана кошумча төлөмдөр менен 21 500гө чейин алышкан. Чейин деп айта алам, орточо эсеп менен ошондо болгон. Ал эми 1-сентябрдан кийин, 1-сентябрдан буюрса ошол эле дарыгерлер 16 800 17 000ге жакын болот. Ал эми жана категория эмгек стажынан жараша кошумчалар менен 27 500гө чейин болот да, орточо эсеп менен. Ал эми орто мед кызматкерлердики 20%га көтөрүлөт деген сөз. 1-сентябрга чейин орточо эсеп менен 9810 000дин айланасын алып аткан болсо, 1-сентябрдан кийин 11 000 12 000ге чейин көтөрүлөт. Жана категория эмгек стажынан жараша аларда кошумчаланып 16,5 000 алып жүрүшкөн, ал эми 1-сентябрдан баштап 19-20 000 айланасын алып калышат. Кыргызстанда акыркы 3,5 жылдын ичинде медицина кызматкерлеринин маянасы ушуну менен 4-чү жолу көтөрүлдү. Буга чейин медайымдардын орточо эмгек акысы 17 000 сомго жетсе, дарыгерлердики 24 000 сомдун тегерегинде болгон. Айымкан Исралы кызы Азам Бузириков, УТРК Ош.